Эртең бир ушул жерде президент кече айтпадыбы, башкаруу башыбызда турган президентибиз айтып атат. Ачык болот, элге ачык бергиле, ачык айткыла. Прямой эфир кетет деп атат. Эми кандай бул жерден телефонуңарды киргизбегиле деп. Чегара маселеси, коопсуздук маселеси сүйлөдүк. Коопсуздук, чегара маселелеринин баары ачыкталып кетти уже, коопсуздук маселелердин баары тарады. Жолдош командир, биз деге телефондон ошо тартып биз ойноп жүргөнүбүздү көрдүңүз беле. Биз ал жерден өзүбүздүн дагы информациялар менен биз сүйлөшүшүбүз керек. Телефондо связьда болушубуз керек. Урматтуу журналисттер, көрүп атасыздар, ача албайт, демек биз кире албайбыз. Кире албайбыз. Кыргыз-Өзбек чегарасында каралган, кол коюлган бардык протоколдорду ачыктап, эки өлкөнүн ортосунда келишимдин проектисин даярдап, комитеттен өткүзгөн жатабыз. Ошонун баардыгын ошо коомчулук менен кошо талкуулайлы деген оюбуз бар. Ошол эле мезгилде мындай маселе болуп атат. Булар 100 гектар жер сурады эле. Мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюптум. Элекүлүү Айсулуу Мамашева кен калдыктары сакталган жайлардагы аймактардын жашоочулары онкологиялык оорулар менен ооруп келгени боюнча маселе көтөрдү. Мындай түз айтышыбыз керек, тилекке каршы Минздрав андай изилдөөлөрдү жүргүзгөн жок. Эмне себептен ооруп атат, кандай болуп атат, бирок түздөн түз байланышы бар, аны эч ким жок деп айта албайт. Анткени именно хвостохранилище бар болгон жерлердин жарандары көбүнчө кайрылышат. Бир кезде кыргыз ким эле, бербеген жерин тың эле, бооруна каткан чындыкты, болдук бу коркок чын эле. Калтырып жерди урпакка, кан төксө бабам бир кезде, карайлап карап жалдырап, кайдыгер болдук бул кезде. Тамгалар менен макталып, тарыхта калган сакталып, түрмөгө кирип азыр түркөйгө калдык тапталып. Урданып ырыс жегендер унутуп калды баарыңды, бергенче жерди өзгөгө, берсеңчи төгүп каныңды. Баш ийип чуркап жүгүнүп, байларга болдук жалданма, кеткенден кийин жер суулар, кечигип калып алданба. Башкалар басып жериңди, башыңды ийип албасын, бооруна кысып кызыңды, бузулуп каның калбасын. Кылычын бекер чаппаган, кыргызды сактап манасың, көзүңдү ылдам ачпасаң, кул болуп бир күн каласың. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.